An İbn Abbas radıyallahu anhuma qala. Keyinki dalil Abdullah ibn Abbas radıyallahu anhu aytib atadi. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Ушул аятты окуду. Бизге Аллах Таала жетишиктүү жана ал эң жакшы вакил, жардамчы, колдоочу деп айтып жатат. Ушул аятты Абдулlah ibn Abbas окуду дагы айтат. Қалаха Ибрахим алейхиссалату вассалам хина улқия финнар. Бул аятты дейт, ушул сөздү хасбуналлаху ва ни'мал вакил. Мага Аллах Таала жетишиктүү, ал эң жакшы жардамчы деп Ибрахим алейхиссаламды отко ташташканда ушуну айтты дейт. Көрдүңүздөр, Ибрахим алейхиссалам ага ушунчалык көп отту чогултушуп, күйгүзүшүп, жанагындай замбирекет салып ыргытышканда ал эч кандай корккон жок. Ал эмне? Хасбуналлаху ва ни'мал вакил. Мага Аллах Таала жетишиктүү. Аллах жетишиктүү. Ал эң жакшы жардамчы деп айтканда Аллах Таала отко буйрук берди, ал муздак болду. Аларда ушунчалык тобокели күчтүү болгон. Бул жерде Ибрахим алейхиссалам себептерди четке каккан жери жок. Анткени Ибрахим алейхиссаламдын ал жерде айласы жок. Түнктүү Ибрахим алейхиссаламды күч менен ошентип салышып ыргытат. Аны ал хасбуналлаху ва ни'мал вакил. Мага Аллах Таала жетишиктүү деп Аллах Таала толук тобокел кылды.